Амансыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин маек төрөбүздүн коногу белгилүү академик, канчалаган адамдардын ден соолугуна өзүнүн чоң салымын кошуп, албетте жараткан, бирок андан кийинки алтын колдуу дарыгер Сабырбек Жумабеков агайыбыз болмокчу. Агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүн атайын биз сиздин кабинетиңизге келип отурабыз. Себеби баягы акыркы окуялардан кийин ар кимде ар кандай ойлор бар экен. Ушул биз көрсөтүп коелу дедик. Агай мурдагы эле кабинетинде кадимкидей оорулууларды кабыл алып ушул жерде эле иштеп атат депчи. Анан алгач эле биздин сизге сурообуз, буюрса быйыл мынакей 60 жашка толдуңуз. 60 жылдык. 60 жылдык юбилей деген. Мындай айтканга оңой, бирок 60 жылдык өмүрдө эмне гана жок. Мындай бир артка кылчайганыңызда адамда болот го. Бир өкүнүүлөр, ыраазуулуулар. Сизде эмнеси көбүрөөк ушу 60 жылдык өмүрлүк жолдо? Эми ушул медицина тармагында 43 жыл болуптур мен киргениме. Албетте мен эч качан өзүмө өкүнбөйм, себеп дегенде мен өтө туура багытты, туура кесипти тандап алгам да. Өзүмө ушул жаккан, өзүм эңсеген, өзүм мындай кыялданып, ушундай бир дарыгер болсом деген бала кездеги кыялым орундалды деп эсептейм. Албетте мен ушу кесип тандоо тармагынан болобу, үй бүлөм тармагынан болобу, негизи эле ушул кыргыз болуп төрөлгөнүмө дагы мен өтө бактылуумун да, бардык тармак боюнча. Анан ушул сөөк дарыгер болууңузга атаңыздын буту иректеп, дарыгерлер туура эмес диагноз коюп, дарылап жүргөн учурларын көрүп чоңойгондугуңуз дагы сизге чоң бир таасир эткен экен. Ооба. Албетте ушу бала кезде эле кыялданып, ушу дарыгер болсом деп эңсегем. Анткени эми өзүңүз ойлоп көрсөңүз, советтик доордо медицина түп тамыры менен бекер болгон да. Ал учурда бизге билим бергенде, биз кыялданып ошол мединститутка киргенде дагы биз ушу элге жардамдайбыз, элди дарылайбыз, элдин батасын алабыз, элдин алкышын алабыз, угабыз деген эле ниет менен, максат менен ушул кесип тандап алганбыз. Мисалы, экономисттер экономист болуп, финанс болом, акча эсептейм, санайм, же болбосо зоотехниктер, биз мал багабыз, малдуу жайлуу болобуз десе, дарыгер тандаган адамдар бул таза ошол нукка биз бүгүнкү айтып жүргөн баягы накта гуманный профессияны специалист тандап алган адамдар да, инсандар, дарыгер. Өзгөчө могу советтик доордогу. Ошондо бала кезде кыялданып тандаганбыз. Атамдын буту ооруп, ошо 17 жаш, 10 жаштарымда 3 жыл катары менен Фрунзеге келип, улам дарыланып, ошол учурда мен да бир жолу келип калдым атам менен. Ошол 10 жаштын тегерегинде болчумун. Акунбаевдин клиникасында. Анан апкот болот деп калганда, мен атам жанында болчумун да. Анан мени сен калып отуруп тур балам, азыр Акунбаев келет, академик, ошону көрөсүң. Анан отуруп, ошол киши менен учурашып, Акунбаев менен. Анан башыма мындай бир сылады да. Жакшы боло турбайсың, атасын көргөнү келген экен Таластан деп. Ушундай жакшы сөзүн айтып, ошол күндөр дагы эстен кетпейт. Мен ойлойм, ошол атамдын бут оорусу чоң таасир берди. Эми 3 жыл дарылады, бирок атам ошол операцияга бербей атты го бутун. Кашкажилик болчу. Түнү менен ооруйт. Түнү менен басып чыгат. Ал убакта бир эле таблетканын түрү бар, аналгин деген. Аналгинди пачкалап ичет. Мен эсимде ошол атам түндө уктабай баягы үйдө нар бери басканда пол кырч деген ошол жанагы үн алилгече ушу менин кулагыман кетпейт да. Ошол атам басып кыйналып, жаным эле жаным деп, эми сөөктүн оорусу өтө катуу да бул. Өзгөчө ичине ирин толуп калган. Көрсө ошол сөөктүн ичине ирин толуп калган экен да. Анан Бишкекке, Фрунзеге келет, антибиотик берет, тиги берет, кичине жакшы болот, кайра алат, кайра ооруйт. Өзгөчө могу кыш мезгилинде аябай күчөп катуу ооручу.
Ана мен таң калчумун, эмне сөөгү ооруйт, кандай сөөгүк деген бул эми мындай катуу нерсе да, темирдей эле. Малдын сөөгүн кармап. Анан сөөгүккө кызыга баштадым. Ошол сөөгүктөрдү алып ойноп, мындай жилеген чагып, нелерин анатомияларын карап, даже бир жолу апам бир койдун сөөгүн итке ыргытып берсе, ыйлап барып сөөгүктү алам дегенде ит колумду тиштеп алган да, мерде мындай тыртык бар көрдүңбү? Чоң тыртык. Ошол ит тиштеп алган да. Сөөгүк талашып колумду иттен. Бул сөөгүк мага керек деп. Ушундай күндөр болгон. Анан ошентип анан айылга барып атам, биздин айылда согушка катышкан бир аксакал бар болчу. Иманбаев Анарбек деген, ал өзү айылдык хирург, врач. Айылдык ооруканада бизде хирургия бөлүмү бар эле, анда ошол районго барбай эле ошол айылда операция аппендициттерди алып, жанагындай сындыктарды гипстеп, ушундай кылып жасап жүргөн киши болчу. Ошол киши операцияга алып туруп эле согушка катышкан киши да билет да сөөгүктүн иринин. Баягы сөөгүк тешкенде эле ичинен анан баягы иринер чыгып, атам баягы жан алып кичине мындай өзүнө келип, бир айда сакайып аяк кетти. Ошо менен эч атамдын буту ооруган жок да. Көз өткөнчө эч бир кайрылган да жок, ооруган да жок. Ошол атамдын сөөгүк оорусу мага чоң таасирин берди. Эми жанагы кесип тандоо боюнча кайрылып турган болсок, мен айткым келет. Азыркы заман башка да. Коммунизмде, социализмде баары бекер болгон. Врачтар бекер иштеген, мамлекет толук камсыз кылып берчү бардыгын. Ошо айылга, районго барган врачтарга үй берчү, жер берчү, мал берчү. Анан врачтар жөн эле бекер ошо элге кызмат кылып иштечү да. Капитализмде башкача экен. Капитализмде көрсө, ден соолук деген чоң акча турат экен да. Бекер эчтеке жок экен. Бекер эч нерсе жок. Баары эсептелет, баары эсептелүү. Ар бир тиын эсептелет. Мисалы, Союздун убагында бизде мен ушу больницаны кабыл алганда, даже 2000 жылдары биздин ооруканада буту сынгандар орто эсеппен алганда 59 күн жатчу экен. 59 күн жатып дарыланчу бир оору. Бүгүнкү күндө биз ошону 10 күнгө түшүрдүк да. Муну көрдүңүзбү? 6 эсе азайттык. Себеп дегенде ар бир күн бул акча. Бул мамлекеттин мындай эмне алып келет да, зыян алып келүүчү нерсе да. Ар бир күн акчада жаткан күн. Ошол 10 күнгө эле акча бөлүнөт. Не тарабынан? Мамлекет тарабынан, мисалы. Ошон үчүн бул капитализмдин бир белгиси да. Ар бир тыйын эсептелүү, ар бир операцияга жана кеткен чыгымдардын баары эсептелиш керек. Бардыгы ошол мамлекет тарабынан болобу, же эл өзү сатып алабы, ошондой капитализмге азыр биз туш болдук. Биз азыр капитализмде жашап атабыз, а капитализмде ден соолук өтө кымбат турат экен, бекер эчтеке жок экен. Мисалы, азыр оорулар жазып атпайбы, мен Турцияга барат элем, мен Кытайга барам, мен Россияга барам деп акча чогултуп, көрдүңүзбү? Канча деген акчалар. Мисалы, бул жердеги бир болбогон тыйынга жасалуучу операциялар ал Турцияда эле 12-15-20 миң долларга чыгып кетип атат да. Миллиондорго жасалат. Миллиондорго чыгып кетип атат. Жанагы боор алмаштыруу, бөйрөк алмаштыруу деген операциялар кандай чоң акча турат. Бул эми капитализм ушундай экен. Ошон үчүн биз ден соолукту бекем сактап, кармап, чыңап, мындай сапаттуу жашаганга аракет кылышыбыз керек да. Сапаттуу тамак ичип, сапаттуу өзүңдүн ден соолугуңа мындай мамиле жасап, кыймыл аракет менен баягы организмге зыян келтирүүчү нерселерден алыс болуп, мындай оорубай, сыктабай дегендей жашаганга аракет кылышыбыз керек. Мына ошол мен жанагы кесип боюнча айтайын деген өзүмдүн оюмду ушинтип айткым келет да. Бирок элдин аң сезими дагы эле баягы Союздун коммунисттердин убагындай калып калды да. Жашаган жашообуз капитализм. Азыр машинаңды көчөгө койсоң акча төлөйсүң. Баскан турганын баары чоң акча. Бирок ден соолукка келгенде
эл ойлойт баардыгы бекер болуш керек. Гиппократтын антын бергенсиңер, бекер жасагыла, бекер иштегиле. Мен макулмун ага, мейли. Бекер кылайык, баары бекер болсун, бирок ошого мамлекет дагы баягы союздун убагындай баарын толук камсыз кылыш керек да. Бүт баарын камсыз кылып берсе, кеткен чыгымдарды, дары-дармек, тамак-аш, айлык акыны жакшылап көтөрүш керек. Ошондо гана биз айта алабыз, мына биздин медицина толук бекер болот. Андай нерсе толук жаза алмайынча, албетте жанагы сөздөр айтыла берет, боло берет. Ар бир адам, ушул ооруган адам өзүнүн жон териси менен ошону сезет да, кандай оору, канчалык ден соолук кымбатка турарын, канчалык ден соолук бул баалуу экенин, анткени бул көп каражатка байланыштуу ошолорго мындай чыгым болот да. Мисалы Америкада баарыбыз билебиз, Европадагы, Америкадагы ар бир адам билет, ооруганга аракет кылат, ден соолугун сактаганга аракет кылат. Себеби ал өзү үчүн дагы, үй бүлө үчүн дагы бул чоң мындай неге алып келет да, көп чыгымдарга алып келет. Ушул. Агай, анан айтып атпайсызбы, дарыгер болуу бул балалык кыял депчи. Балалык кыялдардан академикке келген жолда. Анан ушул адам кыялын дал ушинтип бизге окшоп орундатыш үчүн, ошол бийиктигине жетиш үчүн эң көп адамга эмне зарыл экен? Эми балалык кыялды орундатыш үчүн мен ойлойм бул талыкпаган эмгек. Ошо эмгектин ичинде талыкпаган окуу дагы кирет. Мен ошол мектепте дагы жакшы окудум, вуздар дагы жакшы. Анан сыртта жүрдүм, Крымда, Симферополда, Крым институтунда 8 жыл иштеп, ошодо окудум. Кийин мен институт бүткөндөн кийин бунун баары эмгек аркылуу гана адам өзүнүн максатына жетет, кыялы орундалат. Эсимде ушул Крымга барганда айында бир айда 30 күн болсо, мен 26 күн ошо больницада жашачым да. 26 күн жумасына бир гана жолу үйгө барчым. Ошо келинчегиме да рахмат. Ошо өзү балдарды багып, мен күнү больницага тамакташып келчү да. Жакын болчу үйүбүз. Мен ошо больницада жатчым. Ошол жерде күнү-түнү эмне оору түшөт, приемныйдан баштап, тиги бөлүмгө чейин, операцияга чейин бүт өзүм ошол пациенттердин жанында болуп, ошолор менен аралашып, ошолор менен баягы биргелешип жүрүп, баягы кырчыкканына майда чүйрөсүнө чейин баардыгына киргип, ошо биздин медицинанычы, ошондо анан адам канчалык көп нерсе окусаң, канчалык көп нерсе билсең, туйсаң, өзүң ошончолук иштегениңе дагы мындай жеңил болот экен да. Ошондой максат менен окудук, иштедик. Ай сайын болбосо дагы, ай сайын эмес, эми бир 2 жылына 3-4 жолу поездга отуруп, Симферополдон Москвага барып, 15 күндөн 1 айга чейин библиотекада отурдук. Москвада борбордук илимий медициналык библиотека бар. Жакшы, чоң. Ошону эртең менен барып ачышып, анан кечинде жапчым да, эң аягына чейин деген да. Кени азыркыда интернет жок ал учурда. Информация толук ошол библиотекадан аласың, китептерден аласың, журналдардан аласың, жанагы реферативный журнал деп болот. Иностранный журналдарын бүт англисче, орусча которушат. Мындай абстракт кылып, кичине-кичине андай аннотациясы менен ошолорду карап окуп, баарын конспекттейсиң. Мен жазган конспекттеримди карасаң, мындай том болуп жатат үйдө. Ошолор, алардын баары ошол керек. Ал источник информация. Канчалык көп айтып атпадым, окуп, билим алып, информация алсаң, ошончолук көп билесиң, көп билсең, иштегениңе да жеңил болот. Анан бирдеке жазсаң дагы оңой жазасың да. Статья жазасыңбы, диссертация жазасыңбы, бирдекени ойлоп табам десең дагы жеңил болот. Мына ошондук ар кандай күндөр болду. Ошол Москвада кээде акча жок болуп калат, жетиштиктин айынан Ленинградский деген вокзал бар. Казанский вокзалдын жанында. Ошол жерден
мындай бир бийик лестница бар да, бир ушул зданиянын ичинде кетип берет. Анан кечинде барып ошол жерге барып газетте төшөп, анан кийим кечегибизди төшөп ошол жерге жатабыз. Мага окшогондор көп. Сырттан келирлер, ошол ар кандай тагдыр менен жол жүргөндөр бар. А мен ошол жерге жатып, ошол вокзалдан тамак ичип, бирдеке жеп, анан эртең менен барып кайра келип, кайра ошол вокзалга жана тепкичке ошол лестницага түнөп, тиги туалетине барып жуунуп алып, анан кайра бөлөткө барып. Эми ушул билим алам деген үчүн, илим алам деген адам ушундай максаттар менен жетет экен да. Сиз айткан жанагы балалык кыялдар орундалат экен. Анан кыялды эмгек менен ишке ашырганбыз. Анан Айтматовдун эң алгачкы сый акысы 1 жылык эт болгон экен да. Ошентип алган экен ал айлык, 1 айлыгынча. А сиз болсо баягы кой кыркынга жардам берип атып жүрүп алган экенсиз. Эми ошондо атам айылда шопур болуп иштечи. Анан кыркынга ошо 1 айга, 1,5 айга буларды командировка кылып алып кетет да. Атам өзү мындай күчтүү, албаттуу мындай бою 180, салмагы 110-130 килограмм киши эле да. Эми ал убакта көрсө жаш экен, атам 30-тагы жигит экен да. Анан баягы койлорду кыркканда, мында алып туруп эле ошо кыркымда 100 адам иштесе, ошонун ичинен атам дайыма 1-2, 3-3 орунду алчу да. Анан ошо мен жетиге чыкканда мен да ээрчидим, атам мен да барайынчы десем, жүр деп алып кетти. Ошо барсам мага окшогон балдар, эң кичүү мен болчумун. Мен окшогон 15 жашка чейин балдар, 20 бала. Бир жерде жаттык, бир комнатада, кровать, казармандай сыяктуу. Анан биздин небиз жүн ташымай. Атамдын кырккан жүнүн монтуп алып туруп, баягы неге транспортер бар, ошого апарып жүктөйбүз да. Ошону эле жасайм. Анан экинчи небиз койлорду жана крайлинге айдап, кыркылган койлорду крайлинге айдап киргизебиз да. Ошондо атам менен 1,5 ай жанында болуп иштеп, мен ошондо 1-чи айлыгымды 7 жашымда алгам. Сонагай. Анан кийин көп болду. Тамекиден алдык, Кызылчада иштедим, мектептин бригадиры андан алдык. Ошо мектепте 7 жаштан баштап эле чынын айтса, ошол өзүбүздүн кийим кечебизди мектепке бара турган. Майрамда 7-ноябрь менен 1-чи майда кие турган кийимдерибизди өзүбүз эле таап алчук. Сонагай, анан эмнеден улам 4 мектеп котордуңуз? Биздин айыл 3 эле жылдык мектеп. Айылда 23 түтүн бар болчу. 2 класс бар. 1 класста 1-чи класс, 3-чү класс окуйт. Мында 2 бөлбөй эле мында парта бир катарда 5 бала отурса, бир катарда 5 бала отурат. Бияк 1-чи класс, бияк 3-чү класс. 2-чи класста 2-чи класс окуйт. Ал жерде 7 бала окуйт. Ошон үчүн аны өзүнчө бир класс койгон. Болгону 2 агайыбыз, 1 эже, 1 агайыбыз бар. Анан мен ошо 1-чи класска барганда 3-чү класста отурабыз да. Анан кийин тиги агайыбыз, Рысбек агай деген агайыбыз директор, ошо өзү директор, өзү бизге ошо сабак берчү. Башталгыч мектеп 3 жылдык. Анан 20 мүнөт бизге сабак өтөт, 20 мүнөт тигилерге өтөт. Ошондо 45 мүнөт 2 класска сабак берет да. Ошондо окуганбыз. Агай деп мен де отуруп, тиги эмнеге чейин барып калчык да. Мен акыркы рядка отургузбойт агай, сен эмнесиң? Тартиптесиң го, мен алдыга бейбаш балдарды отургузайын деп. Болгон 3 эле парта. 3-чү класстын эсебин чыгарып атса, балдарды берсе, мен 1-чи класста мен чыгарып койчумун эсептерди. Ошол эсимде, ошол бала кезде мен айткам, айтчы мен математик болом деп. Анткени атамдын агасы, бир тууган агасы чоң атабыз, Рахымбек деген киши коңшу айылда 27-28 жыл директор школа болуп, математикадан сабак берчү да, математик болчу, күчтүү. Анан 3 жыл окудук. Андан кийин кошун айылда Сулмаймак деген айыл бар. Ал жерде тайнем жашайт. Анан 4-чүдөн ал жер 8 жылдык болот. Анан ал жерге бардык. Аягы 8-чи класска чейин тайнем үйүндө жатып окудук. Өзүң ойлоп көр. Анан 8-түкүнөн дагы башка жакка барыш керек. Дагы бир айыл бар, Жөөнтөө деген сол жакта. Бизден нары 7 километр айылдан. Ал жерде интернат бар.
Атам айтты, ошо интернатка жатып, мен айттым интернатка жатып окуйсуң, жок, сен интернатка жатып окубайсың. Ал жерде училище бар, жанагындай СПТУ деген, сенин классташтарың ошол жерде окуйт бар. 8-де бүтүп барышат. Интернат бузулуп кетесиң, анан тигинде, анан сен деп башка бир айылга алып барып, тиги биздин колхоздун центри бар, Аманбай деген айыл. Аманбай айылына алып барып, өзүнүн карындашы бар, ошол жыйын карындаш, ошонун үйүнө киргизип 9-классты ошол жерден окудум. 1 жыл окуп 9-класс. Анан ал жерде да ошол жакшы окусам керек, бар эле айтчу мектеп. Эми классташтарым айтат, эжейлер, айларым айтты. Айтып калат, ошо жакшы, эң эле жакшы окуган сен болчуң деп. 1 жыл жакшы окуп, ал жерден отличник болуп. Анан баары ошол өзүм классташтарыма тартты да. Тетиги жана жөнтө деген айылга. Атам айттым, ата мен 10-класста ошол жака эле окуйм, эми классташтарым менен деп. Баягы жөнтө деген айылга келип, интернатка жатып, онду бүттүк. Мына өтөт. Ал мен өзүмдүн мындай немен тентектигимен, же болбосо бир башкача бир өзгөчөлүгү менен которуп жүргөн жокмун мектептерде. Мунун баары ошол жашоодон, турмуштан алган. Балалыгыңызда деле ошондой токтоп элеңиз же бир аз тентектигиңиз бар беле? Мен тентектигим бар болчу. Мен атам айтчу, кайсы жерде 3 бала жүрсө, талаада, тоо ташта, аң сайда бул менин 3-чүсү, бирөө менин балам депчи. Бул эми кичинекей кезимде болгон экен. Ошол бир 7 жашка чейин да. Анан 7ден бир 12, 11-12 жашка чейин дагы кичине мындай аябай шустрый болчумун. Бирок сабакты аябай жакшы окучумун. Үй жумуштун баарын мен кылчумун, себеп дегенде эң улусу. Артыман мындай индилерим, карындаштарым өсүп келатат. Анан бир ошо 12ден баштап аябай токтолдум го. Өзүмдө эстейм ошо. Сүйлөсөмбү деп калдым да уже. Көп сүйлөгөн сабыр. Мына ойлонуп иш кылып, мындай кыздарга жагынайын деп, мындай таранып дегендей, жуунуп ушундай бир эмне пайда болду да. Мүнөз пайда болду менин эсимде ошо 12 жаштан баштап. Анан албетте сабак өтө көңүл катуу ура баштадым. Жакшы окуп калдык да, аябай жакшы окудум. Анан тайнеңизге аябай ынак болгон экенсиз. Тайнем негизи мен апам төрөгөндөн кийин 2 эмчегинен мастит болуп калыптыр да, мастит деген оору болот. Чыкпай мастит болуп, операция болот да, операция болуп, вскрывать этип, анан албетте 17 эле күн эмчек эмген экен, апам айтат. Анан тайнем үйүнө алып кетип калат. Үйүнө алып кетет. Тайнем үйүнө алып барып, тайнем өзү саанчы, уй фермада, фермада жашайт, баракта. Барачный типтеги үйдө. Өзү менен кошо дагы 3 кызы бар. Бир баласы бар. Болгону бир комната барбыз. Эми кичинекей тайнем кийин айтып берет. Анан барып 17 уйсайт, 18 уйсайт. Ошол 17-18 уйдун сүтүнөн анан мени чоңойтты да. Бутылкага сүттү куюп, колтугума кызып жатам дейт. Ошол анан ыйлаганда алып берем, анткени колтуктан сүт муздабайт дейт. Ал убакта же газ жок, же плита жок, азыркыдай чайниктер жок. Анан кашектен, баягы уйдун астына чыккан кашектерден алып келип печкага жагып, ошо менен ысытып, тамак жасап, сүт берип, тайнем 17 уйун саап, ошо мени чоңойткон да. Анан бир чоңоюп 3 жашка чыкканда анан берген экен атамдарга кайра. Айылыбыз ортосу бир 7-8 километр алысыраак. Анан ошентип анан тайнеме жакын болуп калгам. Анан албетте 4-класстан кайра 8-класска чейин тайнемдин колунда болдум да мектепте. Анан ким жакын болот? Тайнем жакын болот. Кандай кемпир эле? Тайнем өзү аябай ак жумал, арык жыра келген, сулуу. Аябай сулуу адам эле да, инсан эле. Тайнем өтө акылдуу болчу. Ошол саан саап жүргөндө эле райондук кеңешке анда 3 жолу депутат болгон. Медаль ордендери бар. Ошол колхоздун чемпиону болуп, саан боюнча. Анан орусчаны дагы жакшы сүйлөчү.
Аны эсимде ушу. Жакшы тайнем кичинекей кезинде да кийин дагы көрүп калдык го. Ошол бала чагы Жамбылда Тарас шаар азыркы Казакстанда өткөн экен. Тайнем ушу орустар менен аралашып калган экен. Орусчаны такылдап сүйлөп, жиналыштарга барганда орусча, кыргызча аралаштырып сүйлөп ушундай аябай сулуу келген, акылдуу келген аял эле. Анан тайненин дагы бир касиеттери бар болчу. Жана кыргызчылык кылып көп ооруларды дарылачу да. Мисалы, сөөлдөр чыгат го колдорго. Шону мындай окуп койсо, эртеси күнүнөн бүт мындай көбүлүп чыгып калат да. Тайнеме тиги Казакстан, баягы Таластын бүт региондорунан келип, үйүнө мындай жайында багына чейин бакка чейин элдер жайнап жатып калчу. Төшөктөрүн алып келип алып, күнүнө 2-3 күн жатып, дарыланып, талада эле жатып, анан дарыланып кете берчү да. Анан чөптөрдүн түрлөрүн чогултуп, жайында тоого барып, анан дары жасачу. Ар кандай мазь жасайт. Анан жанагындай жараларды, экзема, азыр псориаз деген жараларды аябай аяктычу да. Анан сток чыкса, алар жөн эле мындай дарылап койчу. Ар кандай түрлүү дарылар жасап, анан геморройлорду, ушу эсимде геморрой менен келгендерди дагы окуп туруп ушу геморройун түшүрүп, мындай не болуп койчу. Ушундай улуу касиети бар эле тайнемдин. Ошол мен ойлойм, менде бир кичине ошондой чымындар болсо, ошо тайнемен жукса керек депчи. Тайнемен өтсө керек мага деп. Эл сыйлаган, айыл сыйлаган, ошо бүт аксакалдар сыйлаган айылда. Ошондой улуу инсан эле, 98-жылы тайнем 78 жашында кайтыш болду да. Кийин Крымдан келгенде 95 3 жыл өзүмө алып, өзүбүз ушу келинчегим экөөбүз багып тайнемди. Милдетимен кутулайын дедим, тайне ушу мен менен болуңуз. Ушу мага аябай көп эмне кылдыңыз эле деп, күчүңүздү жумшадыңыз эле тайне деп, биздин колдон кайтыш болду да. Кенин эркек баласы да кайтыш болуп кеткен. 3-4 кыз эле калганда. Ошол тайнебиз жакшы киши болчу. Аты дагы Ак кыз деген. Өзү апа-апакай болгон, сулуу мындай инсан эле да. Кемпир деп айткым келбейт, тайнем кемпир эмес эле. Ошол өлгөнчө да түп-түз болуп, какай бойдон кетти да. Тайнем ушундай улуу киши болчу. Сонан агай, айылдык мектептен окуп келген бала медициналык институтта окуганда кандай болду? Анан бир башта келген кыйынчылыктар болду. Мен кыргыз мектепте окудум да. Ооба. Мен тамашалап калгам, биз вообще орусчаны неге эле мындай бир окуп аптырык депчи. Анан албетте биринчи келгенде кыйналдык. Кене орусча окуйсуң. Анан ошого эле учурда латынчада окудук, латын тилин. Же түшүнбөйсүң, биян латынды үйрөнөбүзбү, окуйбузбу же орусча окуйбузбу деп. Биринчи курста аябай эле кыйналдым. Эсимде ошол тарыхтан, кышкы сессияда биринчи курста тарыхтан экзамен берип атабыз. Анан Үмөтов деген агай бар эле, аябай өзү мындай улутчул, жакшы киши болчу. Тарыхтан. История КПСС деген предмет. Бизде ошондой предмет бар эле. Кыйналып атсам, ай балам, кыргызча айтчы деди. Кыргызча шатыратып айтып көрсөм, сен жакшы билет турбайсың деп туруп, анан мага 5 коюп берди да. Ошо эсиме чыкпайт. Анан ошо биринчи курстун аягында биология сабагынан экзамен берип атабыз. Айманбетов деген агайыбыз бар эле, профессор, зав кафедрасы, биология кафедрасы. Жанагы Чарльз Дарвиндин теориясы келип калыптыр. Теги орусча айтып, формулалар бар да, формуласын орусча айтып түшүндүрө албай атам да. Ал агай айтты, ай балам, сен эмес, мен деле билбейм жакшы орусча. Айтчы кыргызча деди. Кен өзү лекция окуганда теория деген сөз теория деп сүйлөчү да, ошондой агайлы. Анан баягы кыргызча шатыратып айтып, формуласын жазып берсем, ал киши да 5 коюп берген да. Ошол агайлардын нелери эсимен чыкпайт. Жакшы агайлар эле бизди окуткан. Ошентип анан кыйналып, 1 жыл кыйналдым, 2 жыл кыйналдым, 3-чү курста уже кадимкидей үйрөнүп, окуп, анан жалаң 5 окуй баштадык. Мамбет Мамекеев агайдын айтканы бар эмеспи? Биз шаарга да нетти билбей келгенбиз деп. Анан жаңы жылга чейин эч нерсе билбей эле кетебиз деп чыктык деп. Иса Акунбаев алып калган деп
ошодон улам сураганым бизде көбүнчө эле эми бирок карап көрсөңүз, мына азыр ушу академиктердин бизде канча академик болсо, ошонун баардыгы ушу медиктерди айтайын, эми башкасын айта албайм. Бүт баардыгы айылдан келген инсандар. Мамакеев Аксакал Башболов, Данияров Аксакал Башболовдун кеминен келген. Бир эле Мирахимов ошо Бишкекте чоңойгон экен, атасы музыкант болгон экен. Ошол эле Мамытов Металев, Кудаяров, Дүйшөн Кудаяров деген академиктер бар. Райымжанов, бүт ушул айыл жергесинен, ошо айылдан, ошол сиз айткандай орусча дайын этти билбей келип, зато бул жерден өзлөрүн көрсөттү ким экенин. Ушундай бийик даражаларга жетишти. Ушунун баары эмне? Бул баары эмгек. Ошо эмгектин арты менен ушундай иш жасалды. Бул дегендик бир дагы агай өжөрлүк эмгек. Балдар өжөрлүк эмгек. Бул жөн эле эмгек эмес. Бул өжөрлүк эмгек. Көп беттик фанатичный деп коет го. Фанаттык, андан өжөрлүк, көкпеттик, ушундай эмгек менен, мындай орусча упорный эмгек менен күнү түнү окуп иштеп, ошону далилдеп, анан ушундай бийик даражага жетишип атат да, мунун баары эмгек. Агай, анан 26 жашыңызда эми илимдин кандидаты болуп атасыз да. Анан ушул кандай болду, ошого жол кандай болду? Анан 30 жашта эми илимдин доктору болуу бардыгын эле адамдын шыбагасына буйрубайт го. Ошого кеткен жол. Институт бүттү. Анан мага айтып калышты, бизге Крым медициналык университетине, Симферополь шаарына травматология, ортопедия боюнча бир орун бар. Ординатурага деп коет, 2 жылга окуп келесиң, стажировка, анан 2 жыл. Анан окуп келгенден кийин ошол специалист болосуң, травматолог, ортопед деген специалист берилет. Анан мен жакшы бүттүм. Анан бизге чейин жалаң ошол шаардык чоңдордун балдары, райком, обкомдун балдары, доцент, профессордун балдары ошондой центральный вуздарга кетчү да, Москва, Ленинградка. Бизге окшогон карапайым элдин балдары жакшы окуса дагы периферияга Баткен, Алай, Талас, Көлн, Нарын кайдайбычы. Биз ошол окуп бүтүп атканда, ошол жана Горбачевдун перестройка деген жаңы программасы чыккан, кайра курулуу, гласность деген ачык, ушундай жаңы тартип кире баштаганда, анан бизге ошо 6-чы курстун бүтүп атабыз, ошо 700 бала бүттүк го. Мисалы, 1000 бала деп коелук, жана питфак баарын кошкондо. Ошонун баардыгын ректордун кабинетине, ректор баш болуп, проректорлор, декандар, анан министр здравоохранения, ошо киши өзү катышып, анан ар бирибизди бирден ялабызды карап, анан ошодон бизди бөлүштүрдү да. Жалаң ошо айылдан өскөн балдарды, жакшы окуган балдардын бүт баарын бизди жөнөттү. Европа, Крым, жок, Крымга бир эле орун бар. Бир эле орун. Калганы Москвага, Питерге, анан кийин Киев бар, анан кийин Харьков деген шаарлар бар, ушунда Новосибирск, мына 5-6 шаарга, чоң вуздарга, жана институттарга жөнөттү да, ординатурага. Анан бир 40-ка жакын бала жөнөп кетти. Анан травматология, ортопедия бир эле орун келди да. Бирөө ушу Бишкекке алыш керек экен, бирөө кафедрада, бирөө Крымга барыш керек. Анан мен ошол Крымды тандап алдым. Мен айттым, мен ошол жака барам десем, макул болуп мени жөнөттү. Эгер жанагындай перестройка болбогондо, мүмкүн мен биринчи бөлүштүргөндө Жумгалга райондук больницасына кетип аткам, врач болуп, ошол жака хирург болуп барасың, ординатурага, интернатурага. Анан жанагындай жакшы окуган балдарды, ирген балдар тандап алып туруп, анан бизди баргыла деп ошол жөнөттү. Анан биз ошентип мен Крымга түшүп келип калдым. Ал жерге барганда, ал жерден дагы мага ушундай бир орусча айтканда повезло, кыргызча айтканда мага мындай бир пайдалуу жолдо болдуңуз. Пайдалуу болду да, эң чоң пайдалуу болду. Жакшы мугалимге түшүп келдим да, күчтүү, эң негизи күчтүү. Күчтүү мугалимге, ошол СССРдеги эң күчтүүлөрдүн бири болчу да.
2 киши болсо ошонун бирөө ошол экен. Ошо профессордун колуна барып 2 жыл окуп, ошо 2 жыл ординатурада мен 12 илимий макала жазып, 6 жаңы жанагы распродолжение деп коет, ойлоп табуу ыкмаларын киргизип, бир авторский жана изобретение деп коет, СССРдики Москвага жөнөттүм документтерди. Бир жаңы инструмент ойлоп таптым да. Ошону көрүп туруп, ал киши айтты: "Ай, сен изобретатель турбайсың?" Мендей деп, ал өзү ушуну изобретатель болгондо ойлоп тапкычы. "Давай сен каласың" деп, ана мени улуу лаборант кылып, кафедрага, старший лаборант кылып, кафедрага мени алып калды. Маны алганда да өзүнчө бир чоң история бар ал жерде. Ал жөн эле Крымга калып калыш бул өтө кыйын экен да. Себеп дегенде ал үчүн туруктуу прописка керек экен. Ал жерде бир адамды дагы сырттан келген адам прописка койбойт экен. Ошондой мыйзам бар экен, ошондой өзүнүн шарттары бар экен да. Крымга киргизип. Анан мен по идее 2 жылдан кийин мен кетишим керек да кайра Кыргызстанга. Анан мен ушу бир бүтүп аткам, ушу окууну ишти бүтүп атканда түндө бир аял Зуева деген бир эжеке түшүп калды. Ялтадан келатып, Волгасы менен авария болуп, анан колу мындай корто жилиги сынып кеткен да. Кетип. Анан мен түндө жер уштап атам, түнү менен мен айтты: "Сен жаза аласың ба?" Мен жазайм дедим. Анда мен сага толук ишенем, сабыр давай жаза деди операция. Мен түнү менен операция жасап койдум. Мен аны ким экенин деле билген жокмун. Эрте менен бир менин главврач чакырат, профессор чакырат, ызычу теги обком партиядан чалышат көрсө, ал ошол Симферопольдагы центральный райондун райком партиясынын биринчи секретары экен. Зуев. Анан ал киши да айтпайт мага. Анан эрте менен келип карайт, колу жакшы, баары жакшы. Анан мени албетте биринчи урушту барды. Главврач баш болуп, "Сен эмне жазайсың? Буну профессор жазаш керек эле. Кандай ушуга сенин эмнең жетти деп, духуң жетти" деп. Мен айттым, өзү суранды, мен жаза деди, жазап койдум. Жакшы, мына нервтерге тийген жокмун, кан тамырлар жакшы, колу бекем болуп калды. Анан тиги эже анан кичине бутуна тургандан кийин барып, главврачты өзүнүн кабинетине барып айтты: "Бул Жумабековго тийбегиле, бул кишиде күнөө жок, мен өзүм сурандым" деп. Анан профессорго да айтып, ошо менен баягы иштин баарын жаап, анан бир 10 күндөн кийин аны мени кайра макташа баштады бардыгы. "О, азамат экенсиң." Мына ошентип ошол эже мени үйүнө пропискага киргизди да, өзүнүн үйүнө. Семьямды киргизип, анан мен туруктуу крымчанин болуп, ошо туруктуу ошол шаарда жашоочу, Крымда жашаган гражданин болуп, уже жаш специалист болуп кирип, анан мага жаш специалист деген мындай удостоверение беришип, анан квартирага очередке коюп, анан барып анан мени жумушка алды. Жумушка алганда дагы ректор Богодельников деген профессор эле, ал менен менин жетекчим экөө жакшы болчу. Ошол чалып, ал дагы бир кошумча штат киргизип, улуу лаборант деген кафедрага мисалы экөө бар эле да, мен дагы 3-чү кылып мени киргизип, баягы жок жерден дагы бир штат кошуп, анан мени анан жумушка алды да. Бир ай аралык кечигип, октябрдын 1-инен баштап, по идее сентябрда киришим керек, октябрдын 1-инен баштап анан жаңы штат кирип, анан мен старший лаборант болуп анан жумушка кирдим. Анан киргенден кийин 1 жыл старший лаборант болуп, анан Украинага, Киевке биз анда Киевке карайт да, Крым республикасы, автономия республикасы. Заявка берип, анан кийинки жылы Киевте бизге жанагындай заочный аспирантка бир орун берди, травматология, ошо биздин кафедрага. Анан бир орун берди, анан бир орун бергенде эсептеп көргүлө, мен 25 жашымда ординатураны бүттүм. 26 жашымда ошо аспирантурада 3 жылда, мен 3 жылдын ордуна 1 жылда диссертациямды бүтүп, жазып, жактап, анан дипломду алып, жетекчинин астына коюп койдум, анан мен бүттүм деп. Менин жанагы немде аспирант деген книжкамда жазылып турат.
отчислен из аспирантуры с досрочной защитой кандидатской диссертации. Отчислен деп. Кені мен 3 жылдың орнына 1,5 жылда жақтадым да. Ошондой ошентип жактап анан кафедрада иштедим, мугалим болуп. Анан үйгө бир келип кетейинчи деп Кыргызстанга келип, ушу больницага врач болуп кирдим. Врач болуп, Урпак Шишевич деген, Галиев деген аксакал ушул жерде отуруп, мени жумушка алып, башка жакта албабай дечким. Эми кандидат наук жаш экен, кафедрага да албай коюшту. Эмнеге медиа академияга, медиуска да алышкан жок. Негедир. Анан мен ушу 1,5 айда мен баарын түшүндүм да. Бул жерде мага эч кандай не болбойт экен. Жол болбойт экен. Мени эч ким колдобойт. Биринчиден бут тосот, бирок эч ким колдобойт. Өз иш болбойт экен деп 1,5 ай иштеп туруп эле кайра ушул Урпек Шашевичке келип кечирим сурап, агай уруксат бериңиз десем, ал биринчи таң калып калды. Уруксат бердим, сен жаңы эле кирип элең, сен иштешиң керек. Жакында бөлүм башчы болосуң дегенде эле мен докторантурага кетип атам дедим эле. Тура калып, кучактап, ай балам, молодец, бар. Батамды берем. Анда сен ошол профессор болмоюнча сен келбе бияка деп анан мага батасын берип, мен ошол Крымга өзүмдүн агайыма кайра кетип калдым да. Кетип атканда эле айткан, ай сен келесиң кайра. Сен докторуң аяктан бүтүрө албайсың. Мен ошол докторлук ишимди даярдап койгом, чын айтсам. Мен ошол кандидаттыгын жазып атканда параллельно докторлук ишимди да жазгам да. Мен анан барып докторантурага кирдимби? Докторантурага киргенде ал да 3 жылда. Мен 2 жылда дагы досрочно жактап Москвадан барып. Ал жерде жазылып турат. В связи с досрочным окончанием отчислен докторантуры в связи с досрочной защитой докторской диссертации деп жазылып турат да. Аны дагы ошол досрочно жактап, анан 95-жылы июньнун 18-inde жактадым. Анан келдик Кыргызстанга. Профессор, доктор наук болуп. Ал жакта дагы сунуштар болду, калып ошол жакта иштей бер деген. Эми сунуштар албетте ошол учурда болгон. Анан мен 95 келдим, 96 менин жетекчим ооруп калды. Жаман оору менен, рак менен. Мен бардым, жанында бир 3 жума жаттым Москвада, больницада карап. Мен экинчи атамдай эле болуп калган киши болчу. Мен аябай жакшы көрчү. Үй бүлөсү жок эле да, жалгыз эле. Ошондо жаш эле экен, 58-те киши болчу да, жап-жаш. Анан ошол суранды мага, Сабыр, эми сен байка, эгерде келем десең, кайра кел бизге жумушка деп. Анан октябрдын аягы болчу, декабрдын 28-inde өлдү деген кабар келди. Мен учуп кеттим сразу, ошо Москва аркылуу Крымга. Анан бардым, ошо мен барганча сүйөгүн койбой, кармап турушуптур да. Кени баары билет, Крымдын баардыгы билет. Анткени ал киши өтө мындай атактуу киши эле да. Ошол депутат, Крымский радан депутат эле, атактуу профессор эле, лауреат, көп премиянын лауреаты эле. Ошол Союздун убагында Москва менен Чазов менен сүйлөшүп турчу. Ошол Елизаровтан кийинки эле травматолог ортопедиянын эң улуу неси инсан ошол киши эле. Анан мен барсам, ошол мени келет деп кладбищада кое турган жерде кармап турушкан экен. Мени министр транспорта Крымской республики өзү тосуп алып, ал менин досумдун кайнатасы болчу. Өзү баягы ай менен алып барып, аэропорттон ошол несинде барсам бир 2000-ге жакын киши көрүстөндө. Анан барсам, приехал, сын приехал деп мындай сөздөр угулуп атат да. Элдерим теп тура деп качып жол бошотуп коридор алигесин барсам, ушу мени күтүп эле отуруптур да, ошол жанагы священниктердин баары эле кучактап коштоштум агайым менен. Анан коштошуп эле анан мени мындай көтөрүп алып кетти, анан сразу баягы гробту жаап, анан мык кагып, анан апарып
көмүштү да. Ошо мени күтүп аткан экен. Себеп дегенде мен ал кишинин биринчи окуучусу болчумун. Биринчи кандидатына болду. Анан биринчи акыркы докторуна болду мен болгон экен да. Башка менен докторуна окуп чыккан жок ал кишиден. Ошон үчүн бардыгы билчү, бүт достору, райком, обком, ректорат ушу билчү да, ошол эң мындай баягы ишенген ошол жанагы изобретатель деп атпайбы, экөөбүз тең ойлоп тапкычпыз да. Мына мен азыр 100дөн ашык ойлоп, көп нерсе ойлоп таап, мына патент түрүндө алып койгом да. Ал кишиники где-то 180 болчу ошол учурда. Ошондой анан ошол эң жакын окуучулардын бири болчумун. Ошол агайымдын мага берген ошол жакшы касиеттери, таасири, көрсөткөн жолу, мага үйрөткөн акылы мага чоң ушу таасир берип, ушундай баражага жеттик деп ойлойм да. Агайдын эмгеги чоң, күчтүү болду. Андан кийин чагай, андан кийин да ошондой устаттар болдубу жолуңузда? Өзүң изденип табышың керек да. Мен дагы эле жаш баламын да, 30 жашта, жап жашта. Анан мен издене баштадым. Кайдан барып окуш керек? Биринчи 93-жылы эле мен ошо Германияга бара баштагам. Йохан Кремер деген Бохумск университетте ортопед, омуртка боюнча ортопед травматолог профессор бар эле. Ошо кишини таап, дагы эле айтам, интернет деген жок. Ошо бир кат жазып отуруп ошол кишиге жеттим. Ал жана микрохирургия позвоночник деген ошол киши ойлоп тапкан да, инструменттерин дагы. Анан ошол кишиге барып, анткени 93-жылы Ельцин, Борис Ельцин Россиянын анда президент эмес болчу. Горбачев менен мында не болуп 92-жылы нары болуп жүргөндө Россиянын эмеси болуп калган ошондо. Президенти болгон. Барселонада авиакатастрофа болуп, самолет резко конгондо белинде грыжа чыгып кеткен да. Анан Испанияда операция жасап, бир күн жасап туруп, эртесин бастырып кетире берген да. Анан бүт таң калган, газеталарга чыгып. Анан ошону мен изилдеп, анан мен таптым да. Көрсөм, мындай методика ошол Германияда бар экен, ошол жактан тараган экен. Каспер Кремер деген эки профессор. Анан ошо Кремерге барып, федосийское пароходство деген бар эле. Крымда ошолор 50.000 марок немецкий акчасын чыгарып беришип, мен барып ошол заводдон алып келип, анан 95-жылы, 94-95, биринчи болуп СНГда ошо микрохирургияны мен киргизгем. Параллельно Москвадан дагы эки профессор бар окуду. Бирөө Саша Ганесов деген. Конечно, мен бир жылда 34 эле операция жасап турмун, анткени Крым эми чакан эле да. Анан атиги Москва көп да, чоң. Ал где-то 500-га жакын орун жасады да, бир жылда көзүмдө параллельно бар окудук. Анан ошол Йохан Кремерге кийин анан мен байма-бай барып турдум. Кыргызстанга келген 95-жылы келгенде дагы ошо 2002-ге чейин мен жылына барып, бир ай окуп, ал дагы башкасына жөнөтөт, башка немесин көрсөтөт. Ошол Йохан Кремер дагы менин бирден-бир практика үйрөткөн окутуучум болду деп эсептейм. Мындан тышкары 2007-ден баштап Америкага бара баштадык. Америкада дагы бир убагында, ошо Союздун убагында бизден кетип калган Каракалпак, өзү улут Каракалпак, Ташкенттен кеткен Кулжанов, Жолдас Кулжанов деген Сент-Луис университетинде профессор болуп иштейт экен. Ошол кишини таап алып, ошол кишиге да барып жүрдүм. 3 жыл, 4 жыл катары менен. Ал жерде Тейлор деген профессор менен тааныштырды. Дагы бир 5-6 профессор менен тааныштырды. Аларга да барып, ошентип отуруп, мына мен көп нерселерди, мисалы Европадагы, Америкадагы жакшы жазылып аткан методдорду, технологияларды мен ошол өзүмдүн окуткан агайлардын арты менен мен Кыргызстанга алып келдим. Кыргызстанга биринчи өзүм жасап үйрөттүм балдарга. Мына азыр ошол технологиянын баардыгын менин окуучуларым жасайт. Эмне үйрөнсөм баарын жасап атат.
азыр Кудайга шүгүр менен дагы күчтүү балдар чыгып атат. Менен да күчтүү балдар болот дагы. И бар да бүгүндө. Жаш балдар. Мен ушун менен сыймыктанам. Өзүмдөн школаны түздүм деп ойлойм. Өзүмдүн окуучуларымды бүт Кыргызстанга тараттым. Мына бүгүнкү күнү жана айтып атпайбы 60тан ашык илимдин кандидат докторун чыгардым го. Андан тышкары 400ге жакын травматолог ортопедтерди тарбиялап чыгардык. Алар бүгүнкү күнү Кыргызстандын бүт булуң бурчтарында эмгектенип атат. Андан тышкары Казакстанда дагы 100дөн ашык травматолог ортопед даярдап бердик. Россияда да bir 50ге жакын иштеп атат менин окуучулар. Европада иштеп атат, Турцияда иштеп атат. Мына булардын баары ушу мен окуткан балдар, жаштар үйрөнүп, көрүп, ушул жерден бизден үйрөнүп, анан бүгүн бүт дүйнөгө тарап иштешип атат. Мен бул окуучулар менен дагы мен өтө сыймыктанам. Анан эң жаш илимдин доктору болуп келгенден кийинки эмгек жолуңуз кандай болду бул жакта? Эми 95 жактап келдик. Анан Воронцовкада деп коет, азыр Таштөбө деген айылда калыбына келтирүү жана кратология деген илимий институт бар. Ошол жерге улуу илимий кызматкер болуп кирдим. Эми анын да тарых өзүнүн жолу бар. Өтө мындай татаал жол менен кирдим да. Кен 6 ай мен жумушу жок жүрдүм. Апрелде келгем. Октябрга чейин жумушу жок, мага эч ким жумуш бербей койду. Жаш илим доктору кайдан келсең ошол жака кете бер деп айтышты ачык эле. Биз мындай доктор наукту биз заказ кылган эмеспиз деп. Болгон 2 эле доктор наук болдук да Кыргызстанда ошол учурда. Анан кирдик, ошол жерден бөлүм башчы болдум. Анан ошол ортопедия боюнча директордун орун басары болуп иштедим. Иштеп, анан жанагы жаш балдарды көтөрүп чыгара баштадык. Эң негизгиси жанагында жаңы технологияларды, жаңы методдорду алып киргизип, Кыргызстанга киргизе баштадык да. Киргизе баштап, биздин ошол оорулар, мен айттым го 59 күндөн 10 күнгө чырдык го. Ошонун баары ошол жаңы технологиялардын киргенин себебинен болуп атат да. Ал биз эрте чыгара берген жокпуз. Ал уже пациент бейтап, ал уже муктаж эмес жатканга. Анткени ал даарыланды, операция болду, бүттү, буту колуна турду дагы, эми үйүнө барып жатып берет, бүттү. Анын эч кандай больницага кереги жок да, муктаж эмес. Мурун болсо жатчы бутун асып койчу, 45 күнгө асып, 60 күнгө чейин кармап, ошол сөбөк өскөнгө чейин кармап, анан бүткөндөн кийин гипске салып, ал кыйшык бүтүп калат, кыска бүтүп калат, ушундай болчу да. Биз аларды активно операцияга алып кирип, операция жол менен жасап, баарын бириктирип, катырып, бекемдип, анан жанагы 10 күн ичинде чыгарып, жийин алып чыгарып аттык. Мына ошол баардыгы жана мен киргизип, биз киргизген жаңы технологиялардын, методдордун негизинде болду да. Мына ошол анан Воронцовкада иштеп жүрдүк. Анан шаардык департаментти башкарып калдык 2,5 жылдай. Ошол жерден анан ушул больницаны илимий борбор кылып түзүп, 2004-жылы анан ошол жерге илимий борборго жетекчи болуп анан дайындалып келдим да. Шайланып дегенде. Ошону айтсаңыз да, сиз ошончо жерден баягында мындай керек эмес деген жоопторду угуп атып туруп, анан Таштөбөгө, ошол Воронцовкага кантип кабыл алынып калдыңыз? Эми аны тарыхын айтып беришим керек да. Кызык. Бардык жер эми керек эмес деген отказ кылып атса. Ал мындай болгон эми. Кайлиева эже деген бар эле. Кайлиева эже, биринчи министрдин биринчи орун басары. Ошол киши айтты, министр отпускага кетет. Ошондо мен болом, милдетин аткаруучу, мага кел деди. Анан мен барып, ал киши кат жазып, анан мени Воронцовкага жөнөттү. Ал болуп, анан Воронцовкага барып, анан ошонун негизинде мен кирдим жумушка. Анткени мурунку министр иштеп турганда мен жумушка албайт эле да, эч ким. Неге? Эми мен кирип келгенде эле өзүңүз ойлосоңуз, 30 жашта бала илимдин доктору болду, мага жумуш бериңиз деп кирип келсем, министр өзү кандидат да болгон эмес экен да ал учурда.
Ошо кандидаттыгын бирөө жазып берип аткан экен. Айтпай эле коеюн аттарын, бирөө жазып берип аткан экен. Ал кандидат наук эмес экен. Баягы адамдык эмне бар го, бир билбейм кандай касиет болот. Ана мени көрүп эле айтты, мен мындай докторду заказ кылган эмесмин. Каалаган келген жанга кете бер деди. Жумушка албай койду. Причем бардык кайсы травматология бар, ошонун бардыгына телефон чалып айтыптыр, албагыла жумушка деп. 6 ай жүрдүк. Октябрдын 20-ларында барып жумушка кирдик да. А мен жактаганым июнда эле жактагам. Бирок апрелде келгем Кыргызстанга. Апрелге келип, анан ошол жерден жакта Москвага барып жактап келдим да. Атияктан бошонуп апрелде Крымдан бүт документтеримди тапшырып, анан датасын койду да, баланча числода защита болот дегенге гана даярданып, анан бияка келип, анан барып аттым да Москвага. Барып келдим. Анан ошондо анан ал жерге киргенден кийин да канча алам деп аракет кылды. Ал директор Долбек Алымкулович деген профессор Аксакал мени аябай жакшы көрчү. Балам, давай мен сени экөөбүз эле бир чоң Килеген институтта эки эле докторун алып барабыз. Калган баары кандидат. Орун басарлардын баары кандидат. Мен сени өзүм орун басар кылайын деп, жаңы бир ортопедия деген боюнча деп орун басар кылып мени кабыл алды. Анткени биз ортопедия илимий бөлүмүн ачтык. Анан балдар ортопедиясы бар 60 койка, чоңдор ортопедиясы бар 60 койка. 120 болду, дагы 25 койка омуртка бөлүмүн ачтык да. Ошондуп 3 бөлүм менен где-то бир 150 койка орундук ортопедия бөлүмү бар. Анан ортопедия илимий бөлүм бар да, илимий. Ал жерде анан младший, кичүү, орто, улуу илимий кызматкерлер иштейт да. Ошондой илим бөлүмү ачып туруп, ошого байлап деги 3 практикалык бөлүм, анан биз илимди жаза баштадык да, илим. Ошого мени башчы кылып, анан мени жанагындай директордун орун басары кылып дайындап, аны дайындаганда дагы ал орунду министерство, жанагы саламат сактоо министерствосу каржылабайт. Жанагы министерство образования и наука деген болгон, ошондо аталчу. Ошол азыркы деле ошол жактан акча бөлдүрүп, ошолор айлыгын ошолор берип атты да. Ошончо дагы мени бул киши министрибиз кат жазып мени кетирип атпай. Тиги директорго айттырып давай кеткин деп. Мына мен приказ менен кетирдим. Мен өзүнүн приказ менен кетирип атат да. Аны мен ал катты алып туруп анан министерствого барып, ошондо ким деген бар эле министрдин орун басары профессор Байкеге барып, Мадяров деген ошол Аксакал айтты, бул прерогатива Минздравдык эмес, бул орун биздики, биз каржылайбыз. Алардын акысы жок сени алганга. Бул приказ туура эмес деп, анан кайра өзүнүн приказын чыгарып туруп, кайра серик туура эмес деп кат берип колума, анан кайра алып барып, кайра ордума. Ошондой болуп атты. Мен алабыз, кетиребиз деп көп нелер болду. Бирок ага мен эмне кылган жокпуз. Ошо Долбек Алымкулович профессордун жардамы менен ошол жерде иштеп калдым да. Кетпей. Ошолундай буттосулар дейбиз эми. Эмне дейбиз башкача? Ошол нерселер мындай бир келбей эле койбоптурбу деген ойлорго түрткөн жокпу? Анткени түрткөн жок, себеп дегенде менин бул нерселер кайра мени чыңалтты да. Аябай чыңалтат экен да. Бул нерсе эми дагы көп нерселер болду ортодо. Аларды эми айтпай эле коеюн. Көп дагы мындан да көп нерселер жазашты. Бирок булардын баары мени мындай этият болууга, өзүмдү сак болууга, анан дагы күчтүүрөөк болууга, дагы көп эмгектенгенге, көп окуганга, дагы көп нерсени билгенге, көп нерсени үйрөнгөнгө, жанагы мени ошолар мага кайра шарт түзүп берди да. Мен мындан да күчтүү болушум керек деп, мен жанагы окуй баштадым да. Чет өлкөгө мына тапкан акчалардын бардыгын
айлығымды чогултуп ошол Германияга барам, 1 айлап Америкага барам, окуйм, Францияга барып окуп келип аттым, Италияга барып окуп келип аттым, Турцияга барып аттым кийинирээк. Ошол барып жаңы нерселерди үйрөнүп аттым да. Мен күчтүү болушум керек, мен билишим керек. Анткени мени жөн эле жеп коет да. Бул турмушта ушундай бир эмнеге туш келдим. Мени жөн эле жеп кое тургандай болуп атат да. А мен канчалык ушунчалык барган сайын мен ошончолук жерде оор, татаал, кыйын операциялар жасай баштадым. Теңизбектин өзү эле канча нерсе турат. Ушундай бир күч пайда боло баштады. Анан эң негизгиси канчалык көп нерсени окусаң, канчалык көп тажрыйба топтосоң, канчалык көп билим алсаң, билсең, ошончолук өзүңө дагы, мисалы хирургияда дух пайда болот экен да, күч пайда болот. Мындай коркпойсуң да. Смело киресиң любой нерсеге, операцияга. Кирип, любой жаңы нерсени жасап, үйрөнүп, жасап, ошол элге ошону алып келесиң да, ошол жакшы нерселерди. Антпесе ал оору мен жасабасам ким жасайт деген да принцип болду да. Мен эң биринчи лицо болуп атсам ушул тармакта. Анан мен алып келбесем ким алып келет бул жерге? Мен алып келишим керек, киргизишим керек, анан балдарга үйрөтүшүм керек. Анан балдар дагы үйрөнөт дагы, анан бүт жасаган эмгегибиз кимге? Элге тартууланат, пациенттерге тартууланат. Алар сакаят, аягат, чет өлкөгө барбайт, жанагындай чоң каражаттарын кетирбейт. Барып, ошонун баары элге жасалган эмгек да, ошондой дух менен мен иштей баштадым да. Мени кайра бул нерсенин баардыгы бекемдеди. Мени мындай мага күч кубат берди. Анан дух берди да. Сондагы анан баягы уникалдуу операцияларыңыздын бири бул сөөктү өстүрүү да. Ошондогу алгачкы жасагандагы учуруңуз мындай бир ойлор болуп аттыбы? Кандай болот, эмне болот деген. Эми сөөктү өстүрүү дагы бул ошо биздин ортопедиянын эң бир пилотажы бири да, жогорку деңгээлдеги. Татаал, оор болуп өтө мындай бир көп убакыт ала турган нерсе. Буга чыдамкайлык да керек да. Мындай айтканда сабырлуулук керек. Анан сабырдуулук керек, анан чыдамкайлык керек. Туруктуулук керек. Буну аягына чейин чыгарыш керек да. Кene айлап, жылдап ошол бир оору менен алышыш керек. Бир оору менен ошонун мындай айтканда жанына жан болуп дегенде ошол сыяктуу жанына жан болуп кошулуп дегендей да, мындай. Ошо менен бирге мындай аралашып, бирге жашаш керек да, ошондо гана жакшы жыйынтык болот. Оңой эмес, сөөк өстүрүш. Ошо эмес жанагы 31 сантиметрге чейин өстүрбөдүкпү Темирбекти. Ага чейин канча деген азыр мен эсептесем 500гө жакын сөөктү өстүрдүм да пациенттер. Бул өтө кайсыл ортопедтен сурасаңыз дагы, Америкада дагы бул өтө мындай чоң не деп эсептелет, бийик деңгээлде эсептелет да биздин ортопедияда. Ошол. Анан агай ошол эле сколиоз оорулууларчы азыр акыркы күндөрү же көбөйдүбү же коомчулукка чыкканы көбөйдүбү, чет жакка барыш керек деген эле суроо талап менен чыгышат атат, мындайча айтканда коомчулуктан акча суроо менен. Ошол бизде эмне жетишсиз болуп атат? Эми сколиозду биз жасачык. Бул жерден жасап келгенбиз, жазадык көп деген инсандарга, жаштарга, балдарга биз жардам бердик. Эсептесем 300гө жакын сколиоз жасаса керек акыркы жылдарда. Анан могу биздин илимий борбор жабылып калбады. Ошондон кийин жасабай калдык. Себеп дегенде сколиоз өтө көп энергияны, өтө көп мындай тажрыйбаны, өтө көп ошончо нервти дагы талап кылат да. Албетте каражатты дагы талап кылат. Анан баягы балдар бөлүмү биз менен чогуу жүргөн 70 жыл тарыхы бар 40 орундуу балдар бөлүмүн жаап салып атпайбы? Жок болуп калды. Жок азыр. Жалдагы борборго алып барды эле, жалдан 6 ай иштеп эч ким барбай коюп, ал бөлүм жабылып калды. Сокращение болуп кетти. Жылына бизде мына 70 жыл тарыхында 1000ден 1,5 миң бала дарыланчу, операция болчу. Алар кайда кетип атат? Алардын баары көчөдө калды азыр. Мында жүрөт, менде соткамда бир 100гө жакын эне таанын ыйы бар.
ыйлап жазат, видео кылып жөнөтөт. Мен айтам, эми балдар бөлүмү жок, мен кантип жазай алам? Ошонун ичинде бул эми балдардын бир эске алабыз, балдардын бүт тубасы орундары да бар, оорулары да бар да. Ошонун ичинде сколиоз да бар. Анан эгерде балдар специализированный мындай балдар бөлүмү болбосо, биз жаза албайбыз, жаткыза албайбыз да. Кудай сактасын, бир балекет болуп кетсе, мисалы, мен алып барып туруп эле сразу камап коет да. Ошондой шарт түзүлүп калды. Ошон үчүн мен бул нерсени токтотуп койдум. Азыр мен жазабайм. Албетте азыр ата-энелер ыйлашып жүрөт. Стамбулга барат. $20,000 экен, андан ашык дейт. Россияга барабы, каягына баратат. Менде азыр мындай бир эмне жок да. Айтканда мүмкүнчүлүк жок азыр жазаганга. Бул нерсени жолго коюш керек. Баарыбыз бара бул нерсени биз колго алышыбыз керек. Жанагындай балдар бөлүмү ачылыш керек. Эгер балдар бөлүмү ачылса бизде орун да бар. Балдар бөлүмү ачылганга 40 орун бар азыр больницада. Мурун биз 470 болсок, азыр 430 койка бар да. 40 орун жөн эле турат бош. Больницанын мүмкүнчүлүгү бар да. Ошону эле кайра ачып берсе, бизге көп деле акча кетпейт. Ага бир шпеция 40 миллионго жакын сом кетет экен бир жылда. Зато канча деген миңдеген балдар жанагынтип сыртка барып, ыйлабай, Минздравды тепкилебей барып, биз бияктан жардам берет элек да. Ал школа түзүлгөн. Менде иштеген 4-5 ортопед, балдар ортопедин мен 15-20 жыл алар тарбияладым, өстүрдүм. Алды 3-өө илимдин кандидаты болду. Доцент болушту. Жаш муундар, эми алды 40-тан ашып калды да алар. Жакшы специалист болуп чыкты. Алардын бардыгы ошол учурунда жалга барса, эчтеке жок экен. Даже инструменттер жок экен. Бир нерсе эчтеке. Жөн эле бир талага келгендей болдук дейт. Мен мурунку директор жамандагым келбейт, ал киши өтүп кетти. Анан бардыгы кетип калды. Азыр бардыгы жеке менчик ооруканаларда иштейт. Албетте ал жерде өткөндө бирөө келди, жок дегенде эле 100 000 төлөш керек экен. Мисалы, ошо ДЦПны жазайын десе, же бир касалапыс жазайын деп, жанагы воевиктарды айтпай эле коеюн. Жамбаш чыгып кеткендерди. 100 000 сурап атат. Бул жеке менчик алар ошондой. Ошондой болуп, азыр бизде балдар ортопедия бөлүмү өтө аксап атат. Мына Кыргызстанда азыр балдар бөлүмү жок. Балдар койкасы жок. Казакстанда 570 койка бар экен. Өзбекстанда 3000 койка бар экен балдар ортопедия бөлүмү. Мен жакында гана бир жума болду, Питерге, Санкт-Петербургга барып, ошо балдар ортопедия боюнча чоң конгресске катышып келдим, доклад окудум. Ошол жерде жанагы орт комитетке мени киргизишкен экен. 2 жылдан бери барып жүрөбүз. Ошол жанагы балдар ортопедия боюнча илимий изилдөө борбору бар. Имени Турнера деген. 140 жылдык тарыхы менен тиги эмнедеги Санкт-Петербургда. Алар да көрүп таң калып атат. Эмне деген бул? Мындай болбош керек эле деп. Ошол Казакстанда ар бир областта да бар андай койкалар. Бизде Бишкекте борбордогу бөлүмдү жаап салып атабыз. Бул деген билбейм, кандай эмнеге жатат. Негизгиси менин эле кейигеним ошол ата-энелер чыркырап жүрөт, балдар кыйналып атат. Аларга жардам берген адамдар бүгүнкү күндө айтканда аз болуп атат да, кыйналышып атат. Ошол эле илимий борбордун баягы жарыгы тийгендердин бири мен баягы айылдашым Амантур деген бала. Сиз ага тарамышулап баспаган буту алдыга карап калган бала азыр астына мындай бир немесин кармап алып, мындай буту коюлуп калды да, басып калды. Баспаган адам басып жүрөт. Ошондой болуп калды да. Бирок ошону кайра мындай ачууга сиздер бир президент тарабына кайрылуулар кийин болдубу? Жок, биз эми мурунку министр Гүлнара Машараповна деген эжекебиз ошол ачам деп калган. Ачабыз деп ошол группа түзүлүп, жана ата-энелер группа түзүп, кайрылып, ал эже да ошол группага өзү кирип
мына чабыз деп калган. Анан азыркы министр кайра келип ошол токтоп калды да. Эмне себептен токтоп калганын мен деле билбейт экем. Аны бул министерство иштеген адамдар өздөрү менен да жакшы билиш керек да бул. Кene күнүгө барып атат аларга. Баягы баламды каяктан жазат, кандай кылам, эмне кылам деп ата-энелер барып атат да. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, бүгүнкү күнү мисалы булар жалдан 20 койка ачышкан, 20 койка. Жалдагы ал жерде жаш балдар иштейт, алар өсүп өнүп ортопед болуп келгенче, мындай жок дегенде дагы бир 15-20 жыл кетет. Ортодо балдар, майып балдар кыйналып калып атат. Анан ага эми жумуш учурунда ар кандай окуялар болот да. Мен бир окуяңызды угуп калдым эле. Сиз өзүңүз операция кылып атып, оорулуу адам давлениясы түшүп кетип, кан жоготуп атканда, баягы кан группасы сиздикине гана туура келип калып, ошол жерден жата калып эме берген экенсиз, кан берген экенсиз. Ошол окуя. Эми баягы орусда жакшы сөз бар, победители не судят да. Победители не судят дейт. Ал мыйзам боюнча ал туура эмес да. Туура эмес. Мыйзам боюнча биз андай түз кан куйганга биздин эч кандай укугубуз жок. Бул бардык параметр менен алганда, чын айтканда мени мактамак турсун, мени кайра наказание кылыш керек да. Урушуп сөгүш берип, же билбейм. Бирок ошондой жагдай болуп калды да. Мен эсимде 2013 беле ШОС болуп аткан. ШОС болуп атканда бизде президенттер келгенде, могу биздин борбордук кан борбору кан бербейт. Себеп дегенде бирдеке болуп кетсе, резервде бүт кармап турат да, кан бербейт. 7-8 этаждан кулаган, стройкадан кулаган аксылык жигит омурткасы талкаланып, мен курсагын ачып кирдим да, ичине кирсем ич толаган. Анан баягыны канын токтотуп, омуртканы темирлер менен бекитип, менде бүтүп атам, давлениясы да түштү. Кан кетти, 3-4 литр кан кетип калды. Уже ким айтып калды, анестезия пульс жок биякта, только мойнунда гана пульс бар. Биякта пульс жок, давление жок. Эмне кылабыз? Кайсы группа? Биринчи группа. Меники да биринчи. Анан мен баягы жерден балдарга айттым, силер тиге бер, мен кан берем. Жанына жатып, анан 6-7 түз кан куйдук. Кан куйганда анан давление пайда болду, анан пульс пайда болду. Анан кийин дагы бир врачым кан куйду, ада берди. Ошентип анан баягы баланы биз куткарып калдык. Анан атяктан кан бербей, ачык эле айтты, кан берилбейт. Ушундай министрдин приказы барды. Приказ берилет. Эми андайлар бизде көп болду. Ошо канды күтпөй, азыркы учурда дагы айтпай эч кимге ал протокол түрүндө да жазылбайт. Эмне үчүн андай кылабыз? Биз 6 ай сайын анализ берип турабыз. Мен анализ берип турам. Мен билем, мен эч кандай менде гепатит оору жок. Анализ берип турам. Ушу баары таза деген, ошондой бизде эмне бар да? Өзүбүздүн книжкабыз бар. Ошол катталып турабыз. Ошон үчүн биз берип атабыз. Эгерде мен мисалы сырттан бирөөдөн бербейм да, ошол эле менен иштеген врачтарды да билем. Алар да берет, мисалы ошондой жагдайларда. Бул баягы айтканда ар бир адамдын жанын сактап калууга болгон биздин аракетибиз да. Биз баары бир ал жерден победитель болуп чыгып атабыз. Анткени ал ооруну куткарып калдык, өмүрүн сактап калдык. Анан ашык эмне керек? Эгерде биз канды күтүп отурсак, ал адам өлөт. Кетет. Андан билбейм, ал кээде ошондой мыйзамсыз иштерге барууга туура келет да, медицинада ошондойлор бар. Дагы айтып атпайм, победители не судят. Главное, оору сактап калдык. Адамдын, ар бир адамдын өмүрү, жашоосу бул бүт ааламдын жашоосу да. Бүт ааламдын жашоосу. Ал адам өлгөндөн кийин бүт ал адамга бул өмүрүн, бул ааламда кереги жок да. Ошон үчүн мен айтам, ар бир адамдын өмүрү, жашоосу бүт ааламдын жашоосу. Бүт дүйнөнүн жашоосу. Ошон үчүн ар бир адамды сактап калганга аракет кылышыбыз керек.
Анан агай кээде жоготуулар да болот да, бирок ошол нерселерди дарыгер катары кабыл алуу дагы сиздерге оор болуш керек. Эми биздин ортопедия травматологияда жоготуу деген өтө аз болот. Өтө аз болот, сейрек болот. 4-5 жылда бирөөдү жоготуп алып калышыбыз мүмкүн да. Анткени ушундай кесүүбүз ушундай, анткени азыр жаңы технологиялар бар, методдор бар. Бирок айла жок. Ушундай болот экен. Медицинада ар кандай жолдор бар. Ошол нерсе бул бизде гана эмес. Мен деген бай мамлекеттерде дагы болот да. Мисалы Америкада да болот. Инфаркт, инсульт дегендер бар. Тромб деген бар, тромбоэмболия. Аллергический анафилактический шок деген болот. На лекарствогачы внезапный смерттер болот да. Ошондойлор болот, эми андан биз качып кутула албайт экенбиз. Бул тагдыр өзүнчө. Адамдын өзүнүн тагдыры ошондой жолу. Кудай пендени ошондой кылып жазалап коет экен. Биз ага медицинага күчсүз бойдон калат экен да. Андай учурлар көп болот, айттым го. Кире аябай болот да, мына бир случайын айтып берейин. Ошондой колдон келишинче жардамды аябайсың, болгон акылыңды саласың, тажрыйбаңды, билимиңди, болгон нерсесин баарын жумшап, күнү-түнү ошол пациенттин маңдайында туруп бересиң. 10 сааттан операция учурунда сактап калам өмүрүн деп. Бирок баары ошо жаратылыштын бир эмеси экен. Каршы сага иштеп, каршы оорууга иштеп, баары ажал ал адамды алып кетет экен да. Ошондой учурлар болот. Анда мен айта албайм, мындай айтпайм болбойт деп. Ошол учурда албетте биз дагы адамбыз. Медиктер айтышат го, медиктер андайсыңар, мындайсыңар деп сөз айтат. Мен алар менен толук макул эмесмин. Биз дагы адамбыз. Биз дагы ошол адамдардай эле, силердей эле ошого аябай капаланабыз, кейибиз, жаман болобуз, стресс болот, нерв болот, аябай кыйналабыз. Жанагы адамдар түшүбүзгө кирет. Ал түшкө кирген эмне? Ал эсиңде сезиңде калат да, сенин миңде, акылыңда, миңде, памятыңда калып калат. Ошол нерсе түшүңө да кирет. Көпкө чейин унута албайсың. Даже унутуш да кыйын, ал көз алдыңда турат. Ал учурлар эч качан унутулбайт да. Унутулбайт. Көз алдыңда турат. Ошол өзүңдүн мындай бир бессильный, күчсүз болуп калганыңды, алың жетпей калган нерсе, колуңан келбей алып, адам кол астынан кете берет да, мындай кетип атканда, ошол учурлар өтө мындай эсте кала турган нерсе, бул эч качан унутулбайт. Айтып атам, бирок менде, бизде бул өтө редко болот, бирок өтө редко болот. Анан кайгырабыз, кадимкидей эле биз кыйналабыз. Эгерде жанагынтип кээ бир нерселер бар, специалисттер бар бизде. Эми жаратылыш ушундай экен, ал жерде көп өтүп кеткендер, майып болуп кеткендер болот да. Алар мүмкүн көнүп калабы, же ошондой профессиябы деп мен аларга мындай таң берем да. Анча маани беришпейт көбү да, мисалы. Ушундай эле. Эми, конечно, алар да түшүнсө болот. Мисалы, рак менен ооруган адамды аяктыра албайсың да, мисалы, туурабы? Или адам мээсинен бир чоң жаракат алып атса, аны аяктыра албайсың. Жүрөк. Мисалы, жүрөктөн канча адамдар өтүп кетип атат операциядан кийин, туурабы? А бизде андай эмес. Бизде оңой менен, бизде өлбөш керек адам. Өлбөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Ошону сактап калган керекпиз. Бирок баары бир ажал кээде алып кетет экен. Кудай. Ага биз алыбыз жетпей калат экен да. Анан агай, ийгиликтүү эркектин артында акылдуу айым турат дейт да. Сиздин тамекинин арасынан таап алган сүйүүңүз менен баш кошконуңузга канча жыл болду? Биз ошо Розаны, мен келинчегимди туура айтасыз, тамашалап коебуз. Тамекинин арасында бул образда, булар тамекиге барып, биринчи курска өтүшүп, университеттин учетно-экономический факультети деген болгон, товароведение деген специальность. Ошого өтүп, биринчи курска барып, айылда тамекиге жулуктун арасында жүргөндө,
Мен атам бригадир болуп, звеновой. Мен атам машинасын айдап, буларды ташыйм. Теги Дамекеге. Мен анда 3-курс болуп калгам. Каникул убагы атама жардам берип жүрдүм. Ошентип анан таанышканбыз. Таанышып, Кудайдын буйругу менен баш коштук, 4 балалуу болдук. Туура айтасың, ушу менин жанагы айттым го, жол басып өткөн жолумду, тагдырымды, кандай кыйынчылыктар болгон. Ошолордо мен менен чогуу ысыгыма дагы, суугума дагы чыдап, ушу баарына көнүп, колдоп мени, коштоп, ошо балдарга өз тарбия берип балдарыма. Мен жаланып талалап жүрсөм кайдан? Больницадан башым чыкпай жүрсө, ошонун баарына эмне кылам? Ошо келинчегим Розага өтө ыраазымын. Ал кишинин эмгеги өтө чоң, туура айтасыз. Меникинен да чоң эмгек да, мен үчүн жасаган. Академикти анда Роза Чебиске беришиңиз керек экен. Ой, баарын эле берем мен. Баарын эле берейин ошо кишиге, ошонткени ал берем, ал киши ошол ата-энемен кийинки ошол киши да. Мага кийинки мына азыркы күндөгү анча-мынча жеткен ийгиликтерим болсо, ошол ата-энемен кийинки ошол менин келинчегим Розанын эмгеги ошол. Бактыбек Мамытов агайыбыздын аялы тамашалап атты эле. Мунун жана алган даңк ордени меники депчи. Мен айтып бардыгын берем. Бардык сыйлыктын баары ошонука. Сонда ошол 4 балам бар дедиз. Балдарыңыздын арасынан сиздин кесипти аркалагандар бар? Ооба, бир балам Марсель деген балам. Ошол медицина тандап алган. Бүттү, мединчиликти бүтүп азыр Москвада Бакулева деген жүрөк кан тамырларды дарылоо илимий борбор бар, ошол жерде ординатураны окуп атат. Ал эми ортопед бир үйдөн болот, сиз болдуңуз, эми мен башкасы болбойн деп, ал жүрөк дарыгери болом деп ошол жакта окуп атат. Сонун агай. Демек уучуңузду улачуу улуңуз бар экен. Буйруса. Атанын тилеги ошол дейт го. Буйруса. Сизге рахмат чоң. Убактыңызды көп эле алдык азырчы. Рахмат. Жакшы бир маек бердиңиз деп ойлойбуз. Бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Сизге Кудай ден соолук берсин, сиз башкаларга баягы ден соолугун кайра улануусуна жардам берип атпайсызбы? Ийгиликтерди каалайбыз дагы. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү маегибиз соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.